Kırgızlarga берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгеч депутат Примов, эл аралык иштерди коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет, социалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Примов Улан Бердибаевич, мыйзам долбоорунун демилгечиси, чакырылгандар Алыбаев Жаңыл Ишембековна, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары, Имангазиев Алмаз Кулубекович, Тышкы иштер министринин орун басары, Жалбиев Нурланбек Касымович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын директорунун биринчи орун басары, Исабеков Самат Сатарович, финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы. Сөз баяндамачы Улан Бердибаевичке берилет. Рахмат, Нурлан Самбекович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасына көчүп келген этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору тарыхый мекенине кайтып келүүчү этникалык кыргыздарга колдоо көрсөтүү маселелеринде Кыргыз Республикасына көчүрүүчү процессти жакшыртуу жана жөнөкөйлөтүү максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасына этникалык кыргыздарды көчүрүү процессин жакшыртуу жана тартипке келтирүү зарылдыгына байланыштуу долбоорго төмөнгүдө өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү сунушталат. Бул негизинен эки эле толуктоо жана өзгөртүү. Мыйзам долбоорунун 7-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 2-чи абзацын төмөнгүдөй мазмунда толуктоо сунушталат. Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги мекемелери кайрылман статусун ыйгаруу үчүн талапкердин арыздарын жана документтерин кабыл алат жана алар каттоодон өткөрүлгөндөн тартып 10 жумуш күнүнүн ичинде калктын миграция маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органына жөнөтөт. Буга чейин мыйзам долбоорунда күн белгиленген эмес, ошого биз ошол конкреттүү мөөнөттү белгилеп коелу деп атабыз. Бул ченем этникалык кыргыздардан түшкөн арыздарды каттоонун жана аны Кыргыз Республикасынын миграция маселелери боюнча органына миграция маселелери боюнча жөнөтүүнүн так мөөнөтүн белгилөө үчүн киргизилүүдө. Этникалык кыргыздар менен кайрылмандарды көчүрүү процессин жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү максатында 15-чи берененин 2-чи бөлүгүнө мыйзам долбоору аркылуу төмөнгүдөй редакциядагы 2-чи сүйлөө менен толуктоо киргизүү сунушталып жатат. Этникалык кыргыздар жана кайрылмандар эл аралык келишимдерге жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жеке пайдаланууга арналган өздүк автотранспорт каражаттары менен бажы чек арасы аркылуу өтүүгө укуктуу. Бул толуктоонун биринчи максаты өздүк автотранспорт каражаттары менен чет мамлекетте катталып өз тарыхый мекенине кайтып келүүчү этникалык кыргыздардын жана кайрылмандардын көчүп келүүсүнү жеңилдетүү максатында болуп эсептелет. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 2 комитеттен өттү. Аталган мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору биринчи окууда кирип атат. Суроо сунуштарыңыздар барбы? Бар. Аппарат табло ачыңыздар. Суроо берүүчү сөз Дастан Далабаевичке берилет. Мен бул мыйзам долбоорду колдойм. Урматтуу депутаттар, биз концептуалдуу бир пикирге келсек да, этникалык кыргыздарга биз жөнөкөй процедура менен жарандуулугун берсек. Менимче бул туура эле да. Себеби жөн эле биз жүдөтүп аларды. Биринчи кайрылман деген статусту беребиз. Алар канча ошол статус менен жашайт. А мына ошол эле кезде, карабайсыңдарбы, ошол эле кезде Россиялык жарандар келип бул жерде 300 000 рубльге мына кер компаниялар рекламаны кылып атышат да. Биздин жарандуулугун алып атышат. Бул туурабы же туура эмеспи? Давайте биз бир положение мындай кылайлычы. Кыргыз болсо, кыргыз паспортун алсын. А эмнеге биз Россиялык жарандарга ушундай жөнөкөй процедура? Мен каршы эмесмин, кылыш керек. Бирок теңсиздик болуп атпайбы бул жерде? Өзүбүз кыргыздарга бере албай жарандуулугун. Башка иностранецтерге биз билбейм, коррупция аркылуу кандай ишылып берилет. Бирок компаниялар рекламаны кылып атышат. Кыргыз жарандуулугун биз 6-7 ай ичинде беребиз деп.
300 миң сом рубль турат экен. Тура эмес да, урматтуу депутаттар. Ошондуктан концептуалдуу биз бир пикирге келсек, мына президент менен бир чогумдай кеңешип ошол боюнча. Себеби андай болбош керек. А так жарандылуу боюнча иностранецтерге, конечно, керек болсо алар инвестиция кылса, же мисалы бир замен инвестиций, гражданский замен инвестиций ошол процедура менен биз барсак, башка өлкөлөр ошону кылып атышпайбы? Тура эле болмок да, урматтуу депутаттар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Ажыбаев Чыңгыз Ильяскожоевичке берилет. Рахмат. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, сиздерге суроо, бизде мына этникалык кыргыздар бар, Тажикстандан көчүп келген. Ушул 2021 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин канча ошо этникалык кыргыздар биздин мамлекетке келди, канчасы кайрылман статусун алды? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Чыңгыз Ильяскожоевич 22 жылдын ошол 12 айга Тажикстандан 338 ошол кайрылман берилди. Жалпысы 507. Бул 2022 жылдын эсебинен. 2021-чи? 2021 292. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бизде жана чек арада жанжал чыккандан кийин көптөгөн ал жакта биздин кыргыз бир туугандарыбыз келип атат. Ошол этникалык кыргыздарга кандай колдоо көрсөтүп атасыздар сиздер бүгүнкү күндө? Кыргыз жарандарында эле бардык укуктарга ээ. Биринчи иретте бул иш менен камсыз болуу, мисалы ишке орноштуруу боюнча 174 адам кайрылган, анын ичинен 74 ошол иш менен камсыз болду. Мындан тышкары жөлөк пул алышат, балдарына 197 бала алат, пенсия алат, ошондой эле жер участкалары, медициналык кызматтарды, окутуулар жана жалпы мектептерде, ошондой эле вуздарда и анан трудоустройство бардык биздин кыргыз жарандарында кандай кызматтар көрсөтүлсө, социалдык ошондой кызматтар көрсөтүлөт. Канчасы жаранды калды бүгүнкү күндө бизде? Бүгүнкү күндө жалпы 6048 адам, а Тажикстандан болсо 3859. Эми мындайда сиздер Айыл чарба министрлиги менен, башка министрликтер менен биргеликте жумуш алып барып, ошол биздин бир жарандыкты алган бир туугандарыбызга жер тилкелерин беришибиз керек. Шарттарды түзүп беришибиз керек. Кийинки суроо, мына ушул Тажикстандан чыгып келген этникалык кыргыздарды памирлик кыргыздарга теңеп турак жай менен камсыз кылуу маселесин чечсе болобу? Ооба, бизде бүгүнкү күндө ошол Оғанстандан келген кыргызстандарда 125 памирлик кыргыздар жашайт. Бул көбүнчө Ош областынын Алай районунда, Талды суу айылында. 2019 жылы ошол 20 миллион сомго 11 үй курулган. Азыркы убакта болсо ошо чоң Алайда дагы ушул жылдын биринчи кварталына дагы үй куруп берүү маселеси караштырылып атат. Мындан тышкары биздин кабинет министрлеринин токтому кабыл алынган 30 июнда ушул программа бекитилген. Программанын негизинде биз биринчи маселе ушул баягы үй куруп берүү. Андан кийин ошол бюджетте 244 миллион сом каралды. 30 миллион сом каралды, жалпы бюджет 244 миллион сом. Азыр ошол боюнча иштер бизде жүрүп жатат. Ошондо биздин Тажикстандан чыккан этникалык кыргыздарга үй салып бересиздерби?
Азыр биз кабинет министрлеринин буйругун чыгарып атабыз. Буйрулса ушул жылда башталат үй куруп берүү маселеси. Эми ал адамдардын дагы укугун тебелеп койбош керек да, памирлик кыргыздар менен теңеп ошол адамдарга дагы турак жай менен камсыз кылып беришибиз керек. Туурабы? Ооба, туура айтасыз. Ошол боюнча бир иш алып барып туруп өзүнчө мага бир маалымат берип коюңуздар. Макул. Рахмат. Рахмат.